Бул белектердин баары келечек муундардын урматына. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров белектерди өз колдору менен балдарга тапшырып жатты. Андан соң байрамдык иш-чара менен улантылды. Эл өкүлү андан ары Ноокат шаарындагы Балапан балдар бакчасынын кызыл тасмасын кести. Ноокат строй курулуш компаниясынын карамагындагы имарат жеке ишкер Кадырбек Ашимов тарабынан бүткөрүлгөн. Бүгүн менчик ээси бул бакчаны жергиликтүү калкка өткөрүп берди. Ноокат районунда бала бакчанын жетишпегенине байланыштуу ушу бала бакчаны бүтүрүүгө биринчи аракет кылдым. Бул жерде Ноокат строй ишканасынан 100 миңдей карап беришти, калган жеке өзүм ишкинен Ноокат эмеден жардам болду. Мэриядан имеректери бар. Ачылган детсад жакшы, келечекте дагы мындан да чоңоюп дагы балдарды тарбиялап чыгарганына мен ишенемин. Бүгүнкү ушу 1-июнь балдардын күнүнө карата болгону эң жакшы болду. Эл өкүлү бир күндүк иш сапарынын алкагында биринчи топтогу Көз Азиз Жарандын үйүндө болуп, материалдык жардам көрсөтүүгө жетишти. Ал эле эмес, бул үй бүлөгө депутат өз каражатынын эсебинен үй куруп берүүнү убадалаган. Бүгүн аз камсыз болгон үй бүлөнүн үйүнүн алгачкы капсуласы салынды. Мындан сырткары райондун бир катар айылдарында болуп, аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын абалы менен таанышты. Ошондой эле алардын айрымдарына материалдык жардам көрсөттү. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров буга чейин республика боюнча 40-ка жакын жардамга муктаждарды үй менен камсыз кылган. Арген Камалдинов, Нурсултан Мухтар уулу, Башат.